Здравствуйте. Сузак районуна жемчестинде же. Көчкү кооп аймакка жеткес. Биз да былтыр келсек, былтыр шаарга кетип калдык, жок болсо керек же. Сизге кирдик беле. Билбейм. Былтыр мында нетра келдик беле жембек. Жылда эле келесиңер. 2 жолу келесиңер, чыгып эле. Стандарт Фатима. Фатима эже сиз ба? Чек алгансыз же, алган эмессиз? Алгам. Чек алгансыз. Ал жака да, бул жака да жаңы үй салып койсуз. Бул жер кооптук экен, билип туруп салып койдуңузбу же? Кооптук эмес, жакшынакай эле жерибиз. Жакшынакай. Кооп, эми канча жылдан бери кызыл немеден красныйдан эле чыгарып койсоңор болот. Жакшынакай эле турат. Кудайга жашап атабыз. Наракбет билесиз, Кыздыга деген айыл бар же. Ошонун жолдору бар. Азыр өткүзүп элексизби? 2017-2018 көчтү да жерлер. Бир жер отурду, бир жер көтөрүлдү. Азыр вообще айыл жерде жүрүп болбойт да, даже малдар да жүрүш кыймылган да. Биз тооле көчүп калган да. Ошо тоолор көчкөн да. Сулашма. Ошол жерлерге 94-жылы корутунду чыккан, ушул жерлер көчөт депчи. Азыр 20 жылдан кийин көчүп атат десеңби? Бул жерге дагы ишенич жок эже. Бул көчөт деген нерсе бул бекенен айтылып эмес да. Өзүм мына бизге зыян болду. Университеттер келди. Çocuk koy. Yemin. Biz istizmede. Dep kısmında suda alsam Suzak'a kança yolu var mı? Kesim tapmadım. Karalmadan kesim de yok. Taşıp ciyimdek bu diğer atası. Mındayla görüp turат özдөм ат чыгып анда. Мен Орток айылынын айыл башчысымын. Ушул жерде алгачкы жолу 1994-жылы Токтогулдун тоолугунда жер титирөө болгон да. Ошондо биздин Орток айылына дагы бир азыраак залакасы тийип өткөн ошол мезгилде. Анда ошол канча-мынча жаракат чыккан жерлер болгон анда, бирок ал мезгилдерден кийин биздин Ортокто эч кандай жаракат да болгон жок, көчкү да болгон жок, сел да жүргөн жок, эч кандай кооптуу нерсе болгон жок да айылда. Ошондон бери элдерибиз жашап эле, жакшынакай эле жашап келе атабыз. Ушу биздин айылда жашообуз дагы күндөн күнгө оорлоп кетпес үчүн элге кичине жардам кылып, эми мындай жаратылышты таштап коюп бир жака кетип калыш кыйын да. Ушундай сонун жерде. Ошон үчүн наоборот ушул жерге мамлекет тарабынан жардам берип, жолдорубузду, керектүү жерлерибизге жардам берсе, мындай оңдоп түзөтүүгө. Мен ойлойм, эртең элдин жыргалчылыгы үчүн дагы көп жакшы нерселер болот, жаралат. Сузак районунун аймагында бүгүнкү күндө 707 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Алардын 447-си мамлекеттен жер тилкесин алган. Бүгүнкү күндө ошол кооптуу аймакта жашап келет, көчпөй. Жыл сайын ушул жаз айларында биз МЧС кызматкерлери тарабынан көчүп чыгаруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, атайын эскертмелерди беребиз, кол койдуруп алабыз. Бирок элдер көнүп калганбы, жашап жүрүшөт, ушулга чейин көчпөйлү.